УКМКнын сайтындагы коопсуздук боюнча кеңеши 100% плагиат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2021 жылы 16 августта жарандардын коопсуздугун коргоо максатында азгырууга туш болсоңуз эмне кылуу керек деген маалыматты бөлүшкөн. Анда жарандарды сак болууга чакыруу менен бирге Украинанын бир канча шаарлары жана мыйзамдары көрсөтүлгөн. Политклиника медиасы УКМК тараткан маалыматты антиплагиатка текшерип көрдү. УКМК тараткан коопсуздук боюнча кеңештин алгачкы сүйлөмүнөн эле анын плагиат экенин билүүгө болот. Анда Украинанын аймагында гибриддик согуш учурунда Россия Федерациясынын атайын кызматтары тарабынан чалгындоо жүргүзүлүшү мүмкүн. Алар чалгындоо маалыматын чогултууга, провокацияларды уюштурууга жана ушул сыяктуу кадамдарга кызыктар. Тобокелдик катмарга аскер кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, АТОнун катышуучулары, Россия Федерациясына саякаттап жүргөн жарандар жана алардын туугандары болуп эсептелет деп айтылат. Белгилей кетсек, Россия менен Украинанын ортосунда көп жылдан бери болуп келе жаткан гибриддик согуш бар. Ага 2014 жылы апрель айында Россия Крымды кошуп алгандан кийин Россияга жан тарткан жикчилдер Украинанын чыгышындагы Донецк менен Луганск аймактарын колго алып, борбордук бийликке баш ийбей калганы себеп болгон. Азыркы учурга чейин Донбасс аймагында байма-бай ок атышуулар катталып келет. Ал эми 2021 жылы апрель айында бул абал дагы да чыңалган. Бул окуяга байланыштуу Россия жана Украина бири-бирин күнөөлөп, жарандарга коопсуздук чаралары жөнүндө маалыматтарды берип келет. Кыргыз Республикасынын УКМКсы тараткан билдирүүдө Кыргызстан жөнүндө бир да сөз болгон эмес. Ал эми билдирүүнүн оригиналу Украинанын коопсуздук кеңешинин сайтында жарыяланган. Билдирүүдөгү маалыматтар сөзмө-сөз окшош экенин көрүүгө болот. Кызыгы, билдирүүнүн эң акырында Украинанын мыйзамындагы беренелер мисал келтирилген. Чет элдик атайын кызматтар менен кызматташуу улуттук коопсуздукка каршы кылмыш болуп саналат. Украинанын кылмыш жаза кодекси муну мамлекетке чыккынчылык катары баалаган. Бул кадамга баргандар мүлкүн конфискациялоо менен же ансыз 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу менен жазаланат. Ошол эле учурда Украинанын кылмыш жаза кодекси эгерде адам өзүнүн ыктыяры менен чет элдик чалгын кызматы менен байланышы бар экенин билдирген болсо, кылмыш жоопкерчилигинен бошотууну карайт. 2017-2019 жылдар аралыгында бул укуктан 43 адам пайдаланып, жоопкерчиликтен бошотулган деп жазылган. Башкача айтканда, УКМК тараткан коопсуздук кеңеши боюнча маалыматтын Кыргызстан менен байланышы жок. Жыйынтык, Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан коопсуздук боюнча кеңештин 100% плагиат экени чындык. Бул кеңешти Украинанын коопсуздук кызматы тараткан. Политклиника медиасы УКМКнын сайтындагы башка коопсуздук кеңештерин да анализдеп көрдү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2021 жылы 16 августта коопсуздук эрежелери жөнүндө кеңештердин тизмесин жарыялаган. Анда террористтик чабуулдардан баштап кибер коопсуздукка чейин жарандар өздөрүн кантип коргоосу керектиги айтылат. Сизди барымтага алса эмне кылууңуз керек? Террористтер же башка кылмыштуу уюмдар тарабынан барымтага алынганда кандай кадамдарды жасоо керектиги тууралуу маалымат Украиналык атайын кызматтын сайтында 2020 жылы сентябрь айында жарыяланган. Ал эми Кыргызстандын УКМКсы аталган маалыматты 2021 жылы 16 августта жарыялаган. Башкача айтканда УКМК бул маалыматты 1 жылдан кийин тараткан. Маалыматтын мазмуну боюнча Украиналык атайын кызмат барымтага алынган жарандарга 15 кеңеш берген. Көрүнүп тургандай, Кыргызстандын УКМК кызматы барымта жөнүндөгү кеңештин бир да сөзүн өзгөртпөй туруп көчүрүп алган. Шектүү предмет тапсаңыз эмне кылуу керек? Украиналык басылмада жарандар шектүү объект тапса кандай кадам кылуусу керектиги баяндалган. Ушул эле коопсуздук кеңешинин Кыргыз Республикасынын УКМКсы эки сөзүн өзгөртүп туруп жарыялаганын байкоого болот. Кибер коопсуздук жана купуя маалыматтардын сакталышы. Украинанын коопсуздук кызматы 2020 жылы тараткан кибер коопсуздук жана купуя маалыматтардын сакталышы боюнча маалыматтар да УКМКнын сайтында жарыяланган. Андагы маалыматтар да сөзмө-сөз көчүрүлүп алганын көрүүгө болот. Учак террористтер тарабынан барымтага алынган учурдагы кадамдар. Коопсуздук боюнча УКМКнын сайтында жалпы 6 материал жайгаштырылган. Эң акыркысы учак террористтер тарабынан көзөмөлгө алынган учурдагы кадамдар тууралуу коопсуздук кеңеш Украиналык атайын кызматтын сайтында жарыяланган эмес. Бирок бул маалымат Россиянын Судогорск облусунун официалдуу сайтында 2020 жылы жарыяланган. Кызыгы УКМКнын сайтында бул кеңештин автору катары Ниязбеков Усенбек Ниязбекович экени көрсөтүлгөн. Бирок россиялык сайтта аталган маалымат 1 жыл мурда чыккан. Биле кетсек, учак террористтер тарабынан көзөмөлгө алынган учурдагы кадамдар тууралуу жазган автор катары көрсөтүлгөн Усенбеков Ниязбек подполковник болгону жана 2019 жылы 47 жашында каза болгону жазылган. Жыйынтык, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кеңешинин коопсуздук тууралуу тараткан 5 билдирүүсү Украинанын коопсуздук кеңешинин сайтынан, ал эми 1 билдирүүсү Россиялык сайттан көчүрүлүп алганы чындык.